Саламатсыңарбы балдар? Кандай маанайыңар, денсаулыктарыңар жакшыбы? Анда эмесе бүгүн биз экономика сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы акча жана финансы институттары. Сабактын максаты акча жана анын келип чыгуу тарыхын, акчанын функцияларын үйрөнүү. Акча табуу жана аны колдоно билүү. Акчанын наркы менен баркын ажырата билүүгө умтулуу. Акча бул жүгүртүү каражаты, нарк ченеми жана топтоо каражаты катары пайдаланууга боло тургандардын баары. Акчанын тарыхы. Ар кайсы элдерде акчанын ролун ойногон өздөрүнүн баалуу буюмдары болгон. Азыркы учурда биз пайдаланган акчанын түрлөрү: металл акчалар, кагаз акчалар, банк карточкалары жана накта акчалар. Азыркы Кыргызстанда пайдаланып жаткан акча жөнүндө маалымат. Акчанын төмөндөгүдөй касиеттери бар. Туруктуулук, алып жүрүүнүн оңойлугу, бир өңчөйлүк, бөлүнүүчүлүк, айырмаланып туруучулук. Акчанын аткарган кызматтары: акча жүгүртүү каражаты катары. Акча нарктын чени катары. Акча аманат каражат катары. Пайдаланылат. Акчанын сатып алуу жөндөмдүүлүгү: инфляция жана анын пайда болуу себептери. Сатып алуу жөндөмдүүлүгү бул акчанын наркы. Инфляция акчанын убакыт өткөн сайын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн төмөндөтүүчү баалардын жогорулоосу. Инфляциянын көрсөткүчү белгилүү бир убакыттын ичинде баалар канчалык өзгөргөндүгүн айтып турат. Дефляция баанын төмөндөгөн учурунда акчанын сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн өсүшү.
Inflyatsiya ichki jana tышкы sebeplerden ulan payda bolat. İçki sebepler: tышкы sebepleri: bank sisteması, anın Kırgızstandakı özgöçölügü. Bank bul akça karajаттары, bağlı kagazlar jana bağlı metaldar, oşondoy ele kardarlarına ar kanday finansı kızmattарын жасоочу finansı kredittik mekeme. Bank kızmattары: investitsiya тартуу, kreditlerdi berүү, керектөөчү, bilim alуу, ipotekalık, автокредит жана башка түрлөрү. Esep kısap teylөө. Kırgız Respublikasının bank sisteması Kırgız Respublikasının Uluttuk Bankınan jana kommersiялык banktардан турат. Бүгүнкү сабактан алган bilimibizdi tömöndökü жыйынтыктоочу суроолор аркылуу жооп берүү менен бекемдейбиz. Акча деген эмне? Анын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү кандай? Азыркы кезде акчанын кандай түрлөрү бар? Акчанын сатып алуу жөндөмдүүлүгү эмне үчүн өзгөрүп кетет? Инфляция деген эмне жана аны пайда кылуучу себептер кандай? Кыргызстандын банк тутумунун түзүмү кандай? Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла балдар.